Арбаңыздар. Тамақ ашқа тойбаған адамды аш кеби дейбиз. Мал дүйнөгө тойбаған адамды ач көз дейбиз. Ал эми бийликке тойбогон адамды, бийликке тойбогон саясатчыны мансапкор дейбиз. Саясатчылар эмнеге бийликке тойбойт? Global Amir каналыбыздын бүгүнкү темасы ушул жөнүндө болмокчу. Сентябрдын 10-да Бангладештин мурдагы премьер-министри, туурасы качкын премьер-министри Шейх Хасина байбичени, 78 жашта Шейх Хасина, ошон үчүн байбиче дегенибиз туура болот. Бангладештин кылмыш боюнча эл аралык трибуналы өлүм жазасына тартты. Ал күнөөсү эмне болду? 2024 жылы июль айында болгон мамлекеттик кызматка дайындоодогу квотаны жоюуну талап кылган студенттердин көтөрүлүшүн басуу учурунда, тополоңун деп айтайлы, тополоңун басыруу учурунда 1400дөн көп адамдын, демонстранттардын өлүп кеткени үчүн, аларды таратуу үчүн тик учар вертолетторду, дрондорду, автоматтык куралдарды, кадимки курал жарактуу аскерлерди колдонгону үчүн ушундай өлүм жазасына тартылды. Эгерде Шейх Хасина ушул 5-мөөнөткө барбай 73 жашында премьер-министр болуудан баш тартса, ушул нерсени көрбөйт эле. Эмне үчүн? Эми конституция боюнча ал Шейх Хасинанын эрки бар, укугу бар премьер-министр шайланганга. Бирок эгерде Бангладештин эле тарыхын карап көрө турган болсо, коңшу Пакистандын тарыхын карап көрө турган болсо, анын тарыхтын сабагын эске ала турган болсо, андай болбойт эле. Мансапкор деп айтасыңбы эми ушул адамды? Акылдуу, жөндөмдүү, дипломат, эрки күчтүү, көрүнүктүү саясатчынын үй бүлөсүндө чоңойгон кыз. 10дон ашык университеттин профессору, ардактуу профессору, Американын дагы, Британиядагы, Индиядагы, ошондой эле өз өлкөсү Бангладештеги. Эл аралык көптөгөн сыйлыктары бар. Алардын арасында Улуттар уюмунун, ЮНЕСКОнун, Махатма Ганди атындагы фонддун, Индира Ганди атындагы эл аралык сыйлыкты алган. Times журналы, Forbes көрүнүктүү адамдардын тизмесинде жарыялаган. Анан эмне үчүн, эмнеден жаңылды? Сыягы бийлик мени көп нерседен сактап калат деп ойлосо керек. Болбосо атасынын эле тагдырын ойлобойбу? Атасы Шейх Рахман 1971 жылы чыгыш Пакистан же болбосо Бангладеш Пакистандан бөлүнүп чыгуу үчүн күрөш баштаганда ошонун башында жүргөн адам. Мурдагы Пакистандагы көрүнүктүү саясий ишмер болгон. Авами лигасы деген чоң партияны түзгөн. Бангладеш күнкорсуздук алганда 1991 жылдын 16 декабрында биринчи президент болот. Ошо кийин премьер-министрликте кызмат аткарат. 1974 жылы Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясында биринчи жолу бенгал тилинде сүйлөйт. Ал эми биздин президенттерди ала турган болсок, Кыргызстан күнкорсуздук алгандан 35 жылдан кийин азыркы президент Садыр Жапаров быйыл Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясында кыргыз тилинде сүйлөдү. Ошентип Садыр Жапаров кыргыз президенттеринин ичинен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясында кыргыз тилинде сүйлөгөн биринчи президент катары тарыхка кирди. Шейх Рахман бирок 75 жылы козголоңчу офицерлер тарабынан өлтүрүлөт. Анын ордуна ошол эле замат сөөгү жерге берилбей жатып, Шейх Рахмандын өзүнүн эле өкмөтүндө соода министри болгон адам келет. Ал ошол мыйзамдуу премьер-министрди, президентти, ардактуу адамды өлтүргөн кутумчуларды күндүн балдары деп асманга чейин көкөлөтөт. 3 күндөн кийин козголоңчу офицерлер мунун өзүнө бийликтен төңкөрүп түшөт дагы абакка отургузат. Ал абакта
2006-жылы өлөт. Коңшу мамлекетти карасак, Беназир Бухуттону караңыз. Атасы Зульфухар Али Бухутто 1971-79 жылдары Пакистандын президенти болгон, өкмөттү жетектеген. Анан төңкөрүштүн натыйжасында өлөт. Беназир Бухутто 2007 жылы, кийин кызы Беназир Бухутто дагы премьер-министр болот. 2007 жылы кол салуудан өлгөн. Ушуларды сабак кылып албаган эмес экен. Анан 20 мынакей ошондо дагы карап көрүңүздөр. 1996-2001 жылдары, андан кийин 2009 жылдан 2024 жылга чейин 4 жолу президент шайланат. Премьер-министр шайланат. Шейх Касина айым. 24 жылы ошентип 5 жолу премьер-министр шайланып олтургандан кийин көп өтпөй бийликтен качууга туура келет. Себеби ага шылтоо эле болду. Эл тойгон болчу бул аялдын бийлигине. Шылтоо эмне болду? Мамлекеттик кызматка дайындоодогу квота системасын жоготулсун деп студенттер чыгышты, көтөрүлүштү. Себеби аны 18 жылы ал квота системасы дээрлик бир аз жоюлган болчу да. Бирок Пакистандын жогорку соту 24 калыбына келтиргенден кийин Шейх Касина 5-мөөнөткө премьер-министр дайындалгандан кийин буга наразылык күчөйт. Мунун башаты атасы кезинде ошол тополоңдун башаты ошол жерге барат. Эмне үчүн дебейсиздерби? Мына ошол 1971 жылы Пакистан армиясы менен согушта Бангладеш эркиндик алганда өтө көп адамдар өлүп кеткен. Бир маалыматтар боюнча бул 9 айлык эркиндик үчүн күрөштө 300 миңден 1,5 миллионго чейин адам өлөт. 200 миң аял зордукталат. 8 миллиондой адам Индияга, коңшулаш Индияга качып кетүүгө мажбур болот. Алардын 80% индустар. 200дөн ашык бангладештик, бенгалдык дейбизби, интеллигенттер, көрүнүктүү саясатчылар, илимпоздор, журналисттер, художниктер, артисттер өлтүрүлөт, тандап өлтүрүлөт. Бир эле мамлекет. Дини да бир. Бийлик үчүн күрөш ушундай кандуу болот экен. Бангладеш Пакистандан бөлүнүп чыкканда караңыз эми, Пакистандын калкынын саны 63 миң болот, ал эми Бангладештики 71 миллион. Айырмасы болуп атабы? Бүгүн карай турган болсок, Пакистандын калкы 256 миң, Бангладештин калкы 176 миң. Албетте бир жагынан карасаң, Бангладеш өз алдынча мамлекет болууга укуктуу эле. Мына ошол согушта Пакистан генералы Такка хан, бул Бангладешке келип, Даккада, ушу чыгыш Пакистанда же бүгүнкү Бангладеште элге каршы аскерий операцияны жетектейт. Ал касапчы атка конот. Буга албетте ошол кездеги Пакистандын премьер-министри Яхья Кандын да жоопкерчилиги бар. Мындай кызыл кыргын үчүн. Себеби ал мындай деген: Бангладеш 1971 жылдын 25 мартында өзүнүн күнкорсуздугун жарыялаганда, дал ушул Шейх Рахман, Шейх Касинанын атасы жарыялаганда айткан, аскерлерди чогултуп туруп, 3 миллион бангладештикти кыргыла, калган бангладештиктер биздин көзүбүздү карап калат. Бул эмнени көргөзөт? 3 миллион кыргыла деп атат, жана өлгөн канча адамдар өлүп кетти ошондо. 1,5 миллионго жакын адам өлдү дейли. Бангладеш элинин каймактары өлдү. Бийликке келген Шейх Рахман өтө көп жакшы реформалар жасады. Аныкы социалисттик мамлекет, формасы жагынан башкаруусу социалисттик форма болду. Бирок ага карабай 75 жылы козголоңчулар өлтүрүп атат. Кызынын тагдырын көрүңүздөр. Эмне болду? Кызы өтө көп иштер жасаган. Мунун өзү бийликке барган адамдар эч качан мен бул жерде түбөлүк калам, же 15-20 жыл отурсам болот деп ойлобош керек экенин көйлөйт да. Мына биздин Аскар Акаевичтен, Кыргызстандын биринчи демократ президенти, окумуштуу академик Аскар Акаевдин тагдырын көрүңүздөр. 1 мөөнөттө же 2 мөөнөттө кетсе болот беле ошол. Ушинтип азыр Москвада
башпайнек издеп жүрөт беле. Курманбек Бакиев уулдарын жакындатпаса бийликке таза иштесе ушундай болот беле. Шейх Хасина 2 мөөнөт же болуптур 4 мөөнөткө канаат кылып, ой мен картайдым деп кетсе ушундай болот беле. Жок. Ошол үчүн мен айтып атам, аш кеби деп тамак ашка тойбогон адамды айтабыз. Ач көз деп мал дүйнөгө тойбогон адамды айтабыз. Аларды түшүнсө болот. Балким билими жетишпейт. Балким оор. Ал эми саясатка келген адамдар, мансапкорлор тарыхты да билет, билими жогору. Анан кийин бирок тарыхтан тажрыйба алышпайт. Ушунусун мен түшүнбөйм. Аман болуңуздар.